Саламатсыздарбы, урматтуу апалар. Эне бала сый мамилеси курсуна куш келипсиздер. Бул билимдер сиздердин өспүрүм балаңыздар менен болгон мамилеңиздерди бекемдейт деп ишеништемин. Билимиңиздер жугумдуу жана жыйынтыктуу результат менен болсун деп ниет кылалык. Анда эмесе киришүү сабак катары курска кандай максат менен келдиңиз эле? Алгач А чекит менен Б чекитиңиздерди так аныктап алсаңыздар. Бүгүнкү курска келүүдөгү максатыңыздар А чекит болсун. Курстун жыйынтыгындагы результаттарыңыздар Б чекит болсун. Демек, биз Б чекитти аныктоо үчүн өзүңүздөр могу суроого жооп бере кетсеңиздер. Балам менен мамиледе эмнени өзгөрткүм келет? Балам менен мамиледе эмне мага жакпай атат? Ушул суроого жооп берип, Б чекитиңиздерди аныктап алсаңыздар болот. Дээрлик сиз өзүңүз кандай максатта келдиңиз? Бул сиздин Б чекитиңиз болуп калсын. Андан ары бала тарбиясында осознанность деп койчу болсом, осознанность деп койчу болсом, аң сезимдүү абал деп кыргызча айтылат. Бул өтө зарыл, бул түшүнүктүү, көпчүлүк эле апалар билсе керек. Бул психологиядагы термин, мындайча айтканда, аң сезимдүү абалы. Бала тарбиялоодо осознанный абал өтө зарыл экен да. Ошондуктан биз эң алгач өзүбүздүн абалыбыз жөнүндө, өзүбүз менен иштегенибиз, мисалы үчүн өзүбүздүн эмоцияларыбызды түшүнгөнүбүз, өзүбүздүн сезимдерибизди так анык билгенибиз, башкача айтканда, мамиле жаатында, үй бүлөлүк маселелерде, мындайча айтканда, өз үстүңүздөн иштеген болсоңуздар, бул сабактар сиздерге жакшы результат, эффект берет деп айтар элем. Эгерде мисалы үчүн үй бүлөдө аял менен эркектин ортосунда уруш талаштар болуп турган болсо, аял эне өзүнүн иштей элек, башкача айтканда, өзүнүн эмоцияларын, сезимдерин жакшы түшүнбөй аткан болгон болсо, анда канчалык бала тарбиясы жаатында билим алса дагы, эмоциясын көзөмөлдөй албай, бала тарбиясы эффективдүү болбой калышы ыктымал. Ошентсе дагы анда сабакта киришсек, осознанный болуш үчүн бул суроолорго видеону токтотуп туруп жооп берип көрөсүзбү, же болбосо кагазга жазып алып, анан жооп берип көрөсүзбү, ойлонуп жооп берип көрсөңүз. Биринчи суроо: балаңыз сиз үчүн ким? Балаңыз сиз үчүн ким? Экинчи суроо: бөбөк кезинде кантип уктатчу элеңиз? Балаңыздын бөбөк бала дегенде бир гана өспүрүм курактагы балдар жөнүндө кайрылып жатамын, бирок түшүнсөңүздөр керек. Азыркы өспүрүм курактагы балаңыздын бөбөк кезинде кантип уктатчу элеңиз? Өспүрүм балаңыз бала кезинде адаттары, кылыктары кандай эле? Азыр кандай? Өспүрүм балаңыз менен чек араңыз барбы? Чек ара деген түшүнүктү жакшы билсеңиздер керек, эгер психологияны окуган болсоңуздар. Чек ара деген мындайча айтканда, баланын өзүнүн территориясы, укуктары, же болбосо ушундай түшүнсөк дагы болот. Бирок чек ара дегенди дээрлик баарыңыздар билсеңиздер керек. Эгер билбегендер болсо, WhatsApp'тан сурасаңыздар болот. Өспүрүм балаңыз менен чек араңыз барбы? Өспүрүм балаңыз менен салтка айланган кандайдыр бир ритуалдык эрежелериңиз барбы? Мисалы, күн сайын кучактап турасыз, жакшы көрөрүңүздү айтасыз, чын дилден сүйлөшөсүз, кеңешесиз, бирге эс аласыз, бирге кызыктуу иш жасайсыз. 6-чы суроо: өспүрүм балаңыздын келечегинен эмне сизди тынчсыздандырат? Мына ушул суроолорго жооп бергениңизде, сиз өспүрүм балаңызды тарбиялоодогу осознанный абалга жеткенге жардам берет деп айтар элем. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактар кийинки видеодон берилет.